Bilim alsаң урмат сый алып келет. Билим сага акыл ой кубат берет. Канча билсең ошончо окуп үйрөн, билимдүүлөр дайым жетет тилегине деп улуу ойчул Жусуп Баласагын атабыздын асаатын калтырып кеткен. Чынында билимдүү адам жашоонун көркүнө көр кошуп шаңга бөлөт. Мындай деңгээлге жетүү үчүн ар дайым билим алууга умтулуу зарыл. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө адамдын билим алуусуна жасаган мамилеси тууралуу болмокчу. Саламатсыздарбы? Адам жарык дүйнөгө келгенден тартып эле дүйнөнү таанууга аракет жасаарын кичинекей бөбөктөрдүн ата-энесинен бул эмне, ал эмне деп көзүнө эмне көрүнсө, анын баарын эринбей сураганын айтсак болот. Баягы кезинде билимди үйрөнүүгө кызыктар болгон балдарды бала бакчада кантип билимге үйрөтөөрүнө көз чаптырдык. 3 жаштан 4 жашка чейинки балдарга болсо, алардын ошо өзүнүн деңгээлиндегидей болуп, алар может чуркаса чуркап, ойнотуп, көбүнчө кыймыл аракети менен көрсөтүп түшүндүрөбүз, аларды кызыктыруу максатында. Метод Монтессори колдонулат көбүнчө. Аларда 5 сезүү органын аркылуу көбүнчө кармоо, мелкая моторикага көбүнчө көңүл бурабыз. Анткени ошо кармоо, мелкая моторика аркылуу аң сезимдин мээсинин өөрчүшүнө да жакшы неме берет да, өсүшүнө жакшы таасир берет. Ал жакта бизде может балким шуруларды бир идиштен экинчи идишке өткөзүү, салып, саноо, ошол аркылуу дагы санды походу үйрөнүшөт бир четинен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям билим алуу ар бир эркек, аял, чоң кичине баарына бешиктен баштап кабырга чейин парыз деп айткан. Демек, ар бир адам билим алууга ынтызар болуп, өз дүйнөсүн жарык нурга айландыруусу абзел экендигин дин таануучулар айтышат. Пайгамбарыбыз пайгамбар болуп туруп жөнөтүлгөндөн кийин ага эң биринчи келген буйрук окуу деп туруп башталганда. Жабраил пайгамбар келип туруп пайгамбарыбыз пайгамбар болду дегенден баштап ага окуу деп туруп биринчи буйрукту берет. Бул деген сөз жаратуучубуз мисалы үчүн бир аятты, бир Курандагы бир сөз, аят кереметтүү аят түшүргөндө себепсиз же болсо ага маанисиз жөн эле түшүрбөйт да. Куран биринчи сөз менен икра болуп башталганы бул чоң бир илимге бир түрткү. Ушул илимге жасалган басым, шариятыбыздагы ушул илимге көз карашы өтө чоң. Билим адам үчүн соолу бас булак жана бакыт ачкыч экени айдан ачык. Анткени кылымдардан бери билимдүүнүн түнү күн болуп, ар кандай туңгуюктардан жол таап чыгып турган. Иштин чоо жайын билимдин керемети менен дароо баамдап келишкенин айтсак туура болот. Билим алууга кайдыгер мамиле жасабай, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, элиме пайдам тийсе экен деп кыялданат студент Таман. Азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик медицина академиясында окуп атам. Буюрса 6-курсмун. Ошол жерде 6 жылдан бери окуп, быйыл буюрса ошо бүтүрөбүз. Негизи ар бир кесипке адамдын өзүнүн кызыгуусу болуш керек да, ошо. Негизи кызыгуудан пайда болот да. Эгер сен бир нерсеге кызыксаң, ошол нерседен жыйынтык күтсөң болот да. Кызыкпаган нерсеңден эч кандай бир жыйынтык да, результаты жок. Балким убакыттың текке кеткендей болуп калат. Ушу негизи эле ошо кесипти тандаган врач болом деген мен өзүмдүн бала кезимдеги кыялым. Жаш курагында балдар сезимтал келишет. Балалыгында бир нерсеге үйрөнүүгө калыптанган сапаттар анын кийинки жашоосуна таасир берери ырас. Ошондуктан ата-эне, мугалимдер балдарды билим алып сабаттуу болууга үндөп жана туура багыт берип, ийгиликтерди багындырууга шарт түзө алышында күмөн жок. Мына ошол нерсеге Наима бала бакчасындагы тарбия берүүчүлөр аракет жасап келишет. Кадимкидей эле бир түшүндүрүп кетсең, ошо алар түшүнүп калат. Экинчилерине болсо аларды карайсың, может, анын өзүнүн кулк мүнөзүнө жараша болот. Кээ бирлери болот, көп сүйлөбөгөн, көп ачыла албаган элдин алдында. Аларга өзүнчө алып, может, мактап, бул бир кичинекей болгон эмесин, ийгилигин анын чоң көрсөтүп, ой сен ушуну кыла ала турбайсыңбы? Значит, муну да кыла аласың деп атып эле аларга ошондой алдоо жолу мененби, аларды эркелетип, может, ойнотуу жолу мененби ушинтип атып жеткизебиз. Такыр кээде чарчап калышат, аларды алдап азыр анда ойноп келесиңер, анан келип сөзсүз кыласыңар десек, дейт да, аларды поход, может, ойнотуп келип, анан кайра кылдырып үйрөтсөң дагы ошондо дагы алар менен сүйлөшөсүң да. Азыр ойноп келебиз, андан кийин окуйсуңар десек, алар ошондо с удовольствием кылышат да, кайра ойноп келгенен ал баягы сөзүнө турушат. Ошентип сөзгө туруу жагын дагы үйрөтүп коебуз.
Турмуш тиричиликке жана акыретке пайдасын тийгизген бардык илимдер адамдын кадыр баркын жогорулатат. Ал эми тескерисинче алган билими буга чейин айтылган эки нерсе үчүн да пайдасын тийгизбесе, анда бул үчүн жөн гана убакыт короткон болуп эсептелет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайдалуу илим алууга үндөп, үммөттөрүнө билимди мурас кылып калтырып кеткен. Андан сырткары Аллах Таала ушул илимди башка диндерде жок деңгээлге көтөргөн да. Биздин динибизде Аллах Таала ушул илимди ушунчалык даражага көтөргөн, башка диндерде ал нерсе айтылынбайт. Аллах Таала Куранда айтат: "Хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Билген менен билбеген тең болобу дейт. Билген адам илимдүү адам. Ал Аллахтын астында дагы ал даражасы улуу болот да. Андан сырткары Аллах Таала айтат: Аллахтан ким коркот? Чындыгында ким Аллахка коркуп ушундай жашоосун туура жолдо өткөрөт десе, билимдүүлөр дейт да, илимдүүлөр дейт да. Канчалык илимибиз көп болсо, ушунчалык биз Аллахка жакыныраак болобуз. Анткени илимдүү адам ал туура эмес деген нерселерди билет, түшүнөт. Илимсиз болсо, ал караңкы түндө жүргөндө эле каяка басышын билбей калат да. Андан сырткары Аллах Таала илимдүүлөрдү акыретте дагы даражасын көтөрөт деген. Билим адамга урмат сый, акыл ой кубат тартуулайт. Мындай бакытка ээ болгусу келгендер билим алууда өздөрүнө чек койбой, мейкин аламын танып, ага сүңгүп кирип көздөгөн максатына жетери чындык. Бирок бул нерсеге жетүү чыдамкайлыкты, өжөрлүктү талап кылат. Кесип жагынан эмес, башка жактан дагы, мисалы үчүн адабият жагында болобу, башка жагында болобу, тарых маселесинде болобу, деги эле өзүнүн ата теги боюнча иш кылып, ушул башкалар боюнча дагы кызыгып, кызыктуу маалыматтарды окуп жүрсө, өзүнө эле жакшы болот да. Анткени кээ бир жерде баягындай талаш тартыш болуп калат, же болбосо ошондой бир суроо болуп калат. Анан кээ бир жерде ошондой суроолор берилип калат. Анан ошол жерде баягы өзүңдүн ким экениңди ошо окуу аркылуу көрсөтө аласың да. Бирок билимде баягы билим алуу ине менен куду казгандай деп коет эмес. Ошо сыңарындай билим алганда өтө сабырдуу болуш керек да. Бул бат эле мисалы үчүн бир теманы окусаң же бир нерсени окусаң, бир чыгарманы бир окуганда эле кабыл ала албашың мүмкүн да. Аны сабыр кылып 2 жолу окуп, 3 жолу окуп, же болбосо дагы ошентип көп окуп, ошентип адам өзүнү көндүрүш керек да, адаптация болуш керек. Ошондой жыйынтыктар менен анан акырын уже результат бериле баштайт да. Канчалык билим алган сайын уже ошентип баштасаң, өзүң кызыгууң арта баштайт да. Ошо сыңарында ошондой болуш керек. Бул жашоодо билим баалуу жана зарыл деген түшүнүк менен ар бир адам жашап, ошол нерсеге өзүн тарбияласа, жакшы жыйынтыктардын күтүлүүсү рас. Албетте бул үчүн жакшы туура мамиле талап кылынат. Кыргызда сөз бар го, жанагы илим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей. Эми албетте оңойго турган жок. Мисалы, ошо мектеп бүтүп эле анан башка өлкөгө барып, анан үй бүлөңөн алыс, тууган уруктардан алыс, ал жакта ачка каласың, ток каласың дегендей, кийимиң бүтүн болот, кээде ысыкта каласың, суукта каласың, ооруп калсаң, жанында тууган урук, бирок ошондой нерселердин көпчүлүгү башыбыздан өттү да. Бирок ошол сабыр түбү саралтым демекчи, ошого чыдап, ошонун аягына чейин чыгып, ошону баары бүткөндөн кийин азыр Кудайга шүгүр ошонун үзүрүн көрүп атабыз да. Үзүрүн көрүп, азыр ушул тапта ошол нерсенин тажрыйбасын азыр башкалар менен бөлүшүп, башкаларга ошону айтканда, демек бул илим алуу да оңой эмес экенин түшүнүп, өзүн багыт алгандар да бар да. Айрыкча биздин азыркы мына жаш улан кыздарыбыз, студент балдар кыздарыбыз ошол боюнча көп таасирленишет да. Мисалы, кээде ушундай сабакты эле айтып, мындай официалдуу түрдө эле бир теманы иштей бербестен, анча-мынча ушундай жашоодогу окуяларды айтканда да булар бир аз зейин ачылат да. Ошондо таасирленип, мындай окууга умтулгандар да болот ичинен. Билимдүү адам өзүнө гана пайдасын тийгизбестен айлана чөйрөнүн баарына жарыгын тартуулап турат. Билим алуудагы кыйынчылык, тоскоолдуктарга моюн сунбай, тескерисинче бул нерседен чың алып күчтөнүңүз да билим менен жаркын келечектин ээси болуңуз. А биз болсо келерки көрсөтүүдөн амандашканга чейин коштошобуз.